балага урушпастан, урушсаң бала кайрадан күчөйт. Кайрадан күчөтпөй, аны урушпай, жакшы сөз менен, мындай бир окуялар менен, акыры кандай болгон, акыры жамандыкка барат, баары бир жамандыкка барат деп, жакшы окуя менен жакшыны айтса бала түшүнөт, түшүнбөй калат. Ошондой ата энелергечи жанагы телефонду берип, интернетти берип, вайфайды берип, өзүнчө комната кылып берип атпайбы? Ошондой туура элеби же туура эмеспи жаштарга? Бериш керекпи же бербеш керекпи? Андай же колдонуу таризы кандай болуш керек? Андай учурунда бериш керек. Мисалы сабактардан да модан издеп кел деп берет да мугалимдерчи, ошону издеп мындай чектелип гана мынанча саат телефондо отурасың деп бериш керек. Эгерде мынча саат телефондо отурасыңыз, ошончо саат телефондо кармап отуруп эле андан кийин колдонбой коесузбу? Жок, андай бир саат бир убакытты берип, ошол ичинде гана эмес, мисалы күндүзү 1 саат, түнү 1 саат гана отур деп, ушул сыяктуу кылып бериш керек да. Агер кечке телефонду жанына коюп коет, көп ата эне эртең менен жумушка кетишет, кечкурун келишет, ага чейин балдар телефон өзүнүн жанында болот, сабак окушпайт, өздөрү каалагандай кылып, ата энеси кечкурун иштен келип чарчап уктап калышат. Эртесиде эле көңүл бурулбай эле калат да. Азыр мисалы кээ бир мектептерде Wi-Fi жок мектептерден окуучулар көчүп, Wi-Fi бар мектептерге кетип атат да жаштарчы. Анан ата эне байкуш ал билбейт эле да. Анын астына келгенде сүттөй аппак. Менин балам сонун, кызым сонун деп барат. Барса эле баягы камерага түшүп калган, кызы баласы андай болуп чыгып шок болуп атат да кээ бир ата энелерчи. Анан ошондой ата энелерге да эмне дейсиңер? Ата эне болсо өзү мектепке бир бош убакыт таап, баласынын мектебине барып, кандай окуя, кандай жагдай болуп атат, балам кандай окуп атат деп, бир күн жетекчисинен бир күн уруксат сурап, өзүнүн баласы үчүн бир күн уруксат сурап, билиш керек деп ойлойм.